кээде жаратылышты байкап олтуруп жаныбарлардан да кызыктуу нерселерди үйрөнсө болот. Эки салган уя салып атат. Булардын үйү да карап турсаң адамдардай эле. Аял алсаң отун ал деген сыяктуу болуп, кыргыздарда макал бар го. Анын саарындай булар да оокат кылып атышат. Мурун могул жалгыз эле жүрчү ушул жерде, ар кайсы жерде учупчу. Анан экөө үйлөнүп, үй салып атышат кадимкидей. Уя салып. Көрдүңөрбү? Азыр деген экөө полун жазып атат. Кадимкидей. Мынакей минтип салып коюшту. Буюрса жакында кирип үйгө той беришет экөө. Тойго мен чакырабы, чакырбайбы билбейм. Мынакей үйдү салып бүтүп калышты. Үстүн жаап атат. Көрдүңөрбү? Крышасын. 2 жумадан бери салышты ушулунучу. Шакылдап эле жалгыз учуп жүрчү, анан эле үн чыкпай калган. Bir күнү карасам эле экөө ушул жерге үй салып атат, көрсө үйлөнүптүр да булчу. Экөө калайсың, кадимки эле адамдардай болуп үй салып аткан, ынтымакташ. Көрүп сыктанасың да, адамдардай эле. Кээ адамдардан ынтымакташ оокат кыла албайт, булар сыяктуу. Адамдар булардан үйрөнүш керек да. Кадимкидей эле жерден көтөрүп келишет керектүү нерселеринчи. Тактайларды, ар кайсы немелерди издеп жерге учуп түшүп. Мына ушулардан да үлгү алса болот. Жаныбарлардан адамдар урушпай, талашпай, ынтымакташып оокат кылып атышат. Үй салышып. Азыр болсо балдар үйү жок болсо үйлөнүшпөйт. Себеби кыздарда үйү бар бекен деп сурайт. Үйү болсо турмушка чыгам дегендер да бар. Кыздарда өзүнчө иштешип, өз алдынча оокат кылып, кийинки жашоонун пайдалуулун күттөгөндөр бар. А мына бул салгандардай болуп баш кошуп алып, анан экөөлүү ынтымакташып үй курса жеңил да. Батта өтөт. Адамдардын арасында унутулуп калган нерсени жаратылыштан кайра үйрөнсө болот. Жаныбарлар дүйнөсүнөн.